Темир Канат айылындагы 40 орундуу бала бакчанын курулушу 2020-жылы башталган. Бирок каражат маселесинен улам курулушу 4 жылга созулган. Каржылоо Кумтөр компаниясы тарабынан жүргүзүлүп, кошумча өнүктүрүү фонд тарабынан дагы 4,5 миллион сом бөлүнгөн. Биздин айылыбызга жакшы самал болуп жатат. Айылыбыздын баары терең кубанычта. Бала бакча ачылып жатат. Жаңы бала бакча 40 орундуу. Айылыбызда ушу бала бакчага келип, ата-энелер да чоң кубанычта, коллектив да чоң кубанычта, ошо турган келиндерибиз, улдарыбыз иш менен камсыз болуп жатат. 16 штат ачылды. Жалпы жолдо 40 балалык бала бакча ылайыкташылып ачылып жатат. Дагы кошумча бизге проекттар коюлуп, 40тан дагы ашып, камсыз болот деген үмүттөбүз. 40 орунду, бирок кроваттарына 3 тепкичтен кылып 60 орундууга саздалды. Бүт талапка ылайык жооп берет. Бул негизгиси бул эле жерде эмес, өзүңөргө белгилүү болгондой, президентибиздин колдоосу менен былтыр районубузда 4 мектептин ачылышы болгон. Андан сырткары бир топ соц объектилердин ачылышы болгон. Быйыл да Кудайым буйруса 24-жылы 4 балдар бакчасын, 4 мектеп, ошондой эле бир топ жолдор, ошондой эле бир топ соц объектилерин ачуунун астында турабыз. Элеттиктер зарыгып күткөн бала бакчада баардык ыңгайлуу шарт каралган. Заманбап башкана, керектүү эмеректер жана атайын оюн аянтчасы менен камсыздалып, жылытуу системасы дагы талапка жооп берет. Учурда бала бакчага баруу үчүн тизмеде тургандардын саны 86 баланы түзөт. Кумтөр Голд компаниясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Темир Канат элинин атынан 40 орундуу бала бакчаны ошо толугу менен бүткөрүп, бүгүн мына ачылыш аземинде турабыз. Ушул Темир Канат айылына аябай муктаж элек, 268 түтүн жашайт. Анан ушул бала бакчадан аябай муктаж болуп келдик элек, мектепке чейинки балдар даярдоодо. Анан ушул Кумтөр Голд компаниясына чоң ыраазычылык, ушул жетекчиликке да рахмат, ушул элибизге жакшы маанай тартуулап бүгүн ачылыш аземинде турабыз. Биринчи эң башталгычы Кумтөр Голд компаниясынан 7 миллион сом бөлүнүп, жана Ысык көл өнүктүрүү фондунан 4,5 миллион сом бөлүнгөн. Андан сырткары кайра эле Кумтөр Голд компаниясынан 1 миллион 600 миңге инвентарларды алып, бүгүнкү күндө ачылышын берип, Кудай буйруса 1-сентябрь менен ишке берелик деп турабыз. Бала бакчанын курулушуна демөөрчүлүк кылган маркум Жолдошбек Жунушевдин үй бүлөсүнүн эмгеги зор. Дал ушул үй бүлөнүн демилгеси менен бала бакча курулуп, мектепке чейинки билим берүү уюмуна ысым ыйгарылды. Атам Жунушев Жолдошбек Тынчылыкович Кумтөр Голд компаниясында 10 жылдан ашык эмгектенип, Кумтөр Голд компаниясынан 2019-жылы декабрь айында жер көчкөт каза болду. Издөө иштери 40 күн изделди, айла жок, табылган жок. Анан ошонун демилгеси менен биз өзүбүз үй бүлөбүз менен кеңешип, сөөгү табылбаса да аты калсын деп биздин Темир Канат айылына бала бакчаны курганга сунуш киргиздик компаниянын жетекчиликтерине. Биздин сунушубузду текке каккан жок, макул болуп бала бакчаны 2020-жылы баштап, 2024-жылы полный под ключ компаниянын жетекчилиги бүтүрүп берди. Темир Канат айылындагы бала бакча көйгөйү чечилип, балдардын мектепке чейинки билим алуусуна толук шарт түзүлдү. Айыл тургундары жумуш менен камсыздалып, бала бакча үчүн 16 штаттык бирдик каралган. Ал эми бала бакчанын жалпы наркы 27 миллион сомду түзөт. Миргүл Жеңишева, Данияр Ракунов, Илич Касейинов, Тоң району.